Сыймык Жапыкеев генерал-майор наамын алды. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын мурдагы төрагасы Сыймык Жапыкеев генерал-майор наамын алды. Бул тууралуу ал Facebook'тагы баракчасына жазды. Анын айтканына караганда, наам президент Садыр Жапаровдун буйругу менен берилген. Достор, эң биринчи силерге рахмат. Мени ушунча колдодуңар. Кудайга ыраазымын. Президентке чоң рахмат. Чын жүрөктөн кубанып жатам. Кудай буйруса, эл жер, өлкө үчүн эмгегимди аябайм деп жазды Жапыкеев. Маалымат булагы Фабула Чекит, KG. Айгерим Расул кызы, сен ырым кылып чакырдык деген сөздөрдү жылдар бою угуп келем. Ырчы Айгерим Расул кызы бул тууралуу ырчы өзүнүн социалдык баракчасына жазды. Биздин эл баары бир ырымчыл болот Сен ырым кылып чакырдык деген сөздөрдү жылдар бою угуп келем. Үй бүлөңдү дагы, ишиңди дагы тегиз алып келесиң. Жар айтканың жагат. Сени ниет кылдык жана башка көптөгөн жылуу, мактоо сөздөргө татып келем. Элиме ыраазымын. Ишенчиңиздерди ашыгы менен актайм, буйруса. Айгерим деген атымды татыкта алып жүрөм деп жазды ырчы. Маалымат булагы Араба Чекит, KG. Бекборбиев интернетте хайп болгон кичинекей балакай менен сүрөткө түшүп, упай топтой турган кез эмес. Садыр Жапаровду командасын колдошубуз керек да деген, колдоочу элек го деп кыйткан чалуулар болду. Бул тууралуу ырчы Бекборбиев өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Оба, колдойлу. Башында жаңы бийликке келгенде чанжырашты. Эми жаңы келди да, оңдоп кетет буйруса дедик. Жок, тилекке каршы чанжырагандары тереңдеп баратат. Бийликтин жалпы ички иш алып баруусу кээ бир оппозициялык күчтөр айтмакчы ниже плинтуса. Жапаров өзү Атамбаев талкалап кеткен, Жээнбеков түздөй албай калган сырткы саясатты оңдоо менен алек. Ал дагы сөзсүз керектүү жумуш, түшүнүктүү. Марипов өкмөт башына шайлап, ишеним көрсөтүп алганы, кийинки убакта ката болгонбу деп калдым. Анткени телевизорго көп чыгат. Эки адамды эки жагына алган, өзү дардай ортодо, бир цехте же бир ишканада таанышып жүргөн болот. Сүйлөгөн сөздөрү баары эски. Демек иш жүргүзгөн да ошондой деген ойдо каласың. Кудай, мындай премьерлерди кыргыз эли далай көргөн. Жадаган бул өткөн чак. Мариповду жаш экенин көргөндө мына эми накта жаш менеджер келди. Жакын арада реформа, жаңы өзгөрүүлөр күбө болобуз деп сүйүндүк эле. Андай болуудан баары азыр алыс. Оба, убакыт керек. Бирок заманбап саясий кырдаалда ал сиздерде мурдагы бийликтегидей көп эмес. Азыр эл күтпөйт. Элдин нааразычылык кыла баштаганы, азык-түлүк, күйүүчү майлар кымбаттаганы, өкмөттүн антимонополиялык кызматы аракетсиз делдейип карап турганы таң калтырат. Эли ачка калса, биринчи ханынын этин жейт тарыхта. Азыр сиздердин урматтуу бийлик өкүлдөрү ёжик в тумане болуп, не кыларыңарды билбей турганыңарды көрүп, оппозиционерлер, жарандарыбыз сүйүнүп, өздөрүнүн сааты жакында чыгарын сезип, кымындап турган кези. Азыркы кезде интернетте хайп болгон кичинекей балакай менен сүрөткө түшүп, упай топтой турган кез эмес, урматтуу ажо. Шайлоо бүткөн, силерге көпчүлүк эл добушун берген. Бул кезде силер ишиңер менен хайп болушуңар керек. Иш менен чындап татыктуу экениңерди далилдегиле. Хайпты оппозиция кыла берсин. Анан эле көчөдө кыйкыргандарды кызматка коюп, генералдык чиндерди оңго солго тартканыңар, бул силердин коркоктугуңар деп билебиз. Демек силер көчө оппозициясынан коркуп, ал иштер менен алек болуудасыңар. Айдан ачык. Тобо, коркпогула. Азыр Жапаровду колдогондор баарынан көп. Алар силерден корксун. Силер минимум Грузиядагы Саакашвили жасаган реформаларга барсаңар, эл 10, 20, 30 жыл силерди эч кимге тийгизбей коргоп алат. Эгер кылсаңар, кылбасаңар, анда төңкөрүшкө даярдана бергиле. Өзгөчө Ташиев алгачкылардан болуп камалат. Анткени жакын эле аралыкта 7 өмүрүнө жетер душман күтүп алды. Бул күндө араңарда жалгыз иштеп аткан, элдин алкоосуна да дал ошол. Менимче премьерлик тизгинди Камчы мырза катал кезде эске алып өз алыш керек беле деген да ойда кетет. Албетте бул маселе вам лучше виднее. Албетте Садыр Жапаровду колдогондордун дагы деле катарындамын. Бирок бул сөздөрдү жазышым керек болду. Убакыт аз, а душмандар көп. Болгондо да күчтүү, бай, чет өлкөлөрдүн албут колдору менен. Чындыгында эле бул бийликтин ымыркайдай төрөлө элегинде жыгылып калуусун каалабайт элем. Башка менин жеке баамдык Кыргызстан үчүн күйгөн саясий күч дагы лидер дагы жок.
Эртең эле айланып жыл өтөт. Өзгөрүү болбосо колдогондор катары азая берери турган иш. Ар бир күн алтынга тете экенин силерди колдогондор туюп, үмүт менен карап олтурушат. Алар ач, жумушсуз, же айласыздан алыста жүргөн мигрант экендерди эсиңиздерде болсо керек, деп жазды ал. Маалымат булагы, Аргумент Чекит, KG. Айпери Кубик кызы, Роза же, сиз дагы бир күнү хиджаб кийесиз. Бул пост экс-президентибиз Роза Исаковнанын билдирүүсүнө жооп катары жазгым келди. Хиджаб жөнүндө сөз болгондон кийин унчукпай тура албадым. Урматтуу Роза Исаковна, албетте сиздин жашыңызды сыйлайм. Сизге акыл үйрөткөнү же сиз менен айтышканы тарбиям жол бербейт. Бирок сиздин сөздөрүңүзгө өз оюмду кошо кетейин. Ар бир адам өз оюн айтууга укугу барго. Сиз айтмакчы бизде демократия. Тарыхка келсек, сиз айткан ушул даражага канча узак жол басып келдик туура айтасыз. Курманжан Датка апабыз өз баласын жанын кыйган кыргыз элимди сактайм деп. Ошол апабыздын кийимине, өзүнүн алып жүрүүсүнө көңүл буруп койсоңуз, чачы кыска, жылаң баш, мойну ачылып, фигурасын көрсөтүп жүргөн эмес. Менин сүрөтүмдө нукура кыргыз кийимин көрүп коюңуз. Мойну башы жабык. Ислам дини караңгылык эмес, бактылуулук. Сиз айткан тең укуктуулук эмес. Динде аял затынын орду барынан бийик турат. Бейишти аялдын таманын астына берип койгон Аллах. Лидерлик боюнча айтсак, Сингапурдун президентинен үлгү алсак болот. Хиджаб кийген биринчи аял президент. Ал өлкөсүнүн экономикасын канчалык көтөрүп, мамлекети кандай бай экенин көрүп коюңуз. Баарыбыз кайсы жерден чыкканыбызды, анан кайсы жерге барарыбызды унутуп калабыз. Аллахтын өкүмү болгон жолукка жолугу жоктор асылганды токтотуңуздар. Сизди эч ким кий дебейт. Аллах насип этсе кийесиз, болбосо жок. Ар ким өзү каалагандай жашасын. Бирок баарыбыз Аллахка кайтабыз. Аллах адаштырбасын, хидаят берсин. Каттуу тийсе кечирим сурайм деп жазды Айпери Кубик кызы. Маалымат булагы, Аргумент Чекит, KG.